Ржев шаарында президент Садыр Жапаров улуу ата мекендик согушта Ржев-Вяземск багытындагы салгылашууда курман болгон кыргызстандык жоокерлерге арналган мемориалды ачты. Өлкө башчы жана Россия Федерациясынын мамлекеттик думасынын федералдык жыйынынын төрагасы Вячеслав Володин мемориалга гүл коюп, курман болгон жоокерлердин элесин 1 мүнөттүк унчукпай туруу менен эскеришти. Мөңгү баскан Ала тоонун 3 чокусу түрүндөгү 4 метрлик эстелик Кыргыз СССРинде туулуп, Ржев салгылашында курман болгон Кызыл армиянын жоокерлеринин урматына тургузулган. Ржев жерине мемориал орнотуу демилгеси кыргыз тарапка таандык жана аны орус тарап колдоого алган. Мемориалдын курулушуна кеткен чыгым Кыргызстандын элдик каражатынан да сарпталган. Садыр Жапаров жалпы жеңишке мекендештердин кошкон салымын белгилеп, айрым цифраларды, фактыларды келтирди. Ал бул мемориалдык эстелик жаркын келечек үчүн күрөшкөн баардык баатырларга түбөлүк ыраазычылыктын символу катары кызмат кыла тургандыгына ишенимин билдирди.